Ысык көл районундагы жаңы салынган ат майданда спорттук иш-чаралар өтө баштады. Жакында эле аттарды ар кандай тоскоолдуктардан секиртүү мелдеши боюнча оюн өттү. Ипподромдун кызматкерлеринин айтымында жылдын аягына чейин дагы бир нече спорттук иш-чаралар болот. Айрымдар Ысык көл районундагы ат майдандын курулушуна кеткен каражаттын эсеп кысабын чыгарып, ар кандай айын кептерди айта баштады. Бирок архитекторлордун айтымында ипподром өзүн өзү актайт. Анткени уникалдуулугу менен өзгөчөлөнгөн ат майдан эл аралык стандартка жооп берген сертификатты алды. Ат майдан кечкисин өзгөчө көрктүү көрүнөт. Тагыраак айтканда, бул жактагы жарыктан улам ушул жерди карап бир шаарчанын элесин көрсөңүз болот. Анан дагы кечкисин дагы ушул ипподром улуттук колориттин негизде жасалганы даана көрүнүп турат. Архитекторлордун айтымында, мындай ат майдан Кыргызстанда гана, Борбор Азия боюнча мындай эл аралык талапка жооп бере турган ипподром бирөө эле. Ипподромдун маңдай жагы эле эмес, ички тарабы дагы, тагыраак айтканда 10 000 киши бата турган трибуна жагы дагы кечкисин күндүзгүдөгүдөй эле жапжарык болот. Бул жактагы адистердин айтымында ушул жерге коюлган шам чырактардын сапаты жогорку сапатта. Ат майдан этно-маданиятты жана ат оюндарын өнүктүрүү борборунун балансына өткөрүлдү. Мындай уникалдуу долбоорду күтө билүү жана кам көрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Караш, обслуживать этиш абдан оңой эмес. Бул заманбап ипподром болгондон кийин бул мировой стандарт сертификатыбыз бар. Биз дагы ошону жакшы алып кеткенге аракет кылып жатабыз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, эшикте полностью кандай уход болуп атат, бактардын баарын өлтүрүп калбай баарын сугарып атабыз. Азыр ипподромдо жетекчиликти кошпогондо 20дан ашык адам иштебүдө. Бул жердин баарын үйрөндүк. Свет жагы десе свет жагын, сантехнический жагы десе сантехнический жагын толук кандуу биз үйрөнүп, азыркы күндө уже 2 айдан бери биз өзүбүз обслуживать этип атабыз ипподромдо. Ошондо свет жагы деп атасыз, сантехникалык жагы деп атасыз. Эмне өзгөчөлөнүп турат экенби башкалардан? Башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Бул жерге коюлган материалдар дагы, сантехнический, электротехнический жактары дагы бүт заманбап жаңы болуп атат. Биз балдарыбыз ошол генподрядчиктен толук бойдон үйрөнүп, ошонун баарын өзүбүз обслуживать этип атабыз да. Аябай көп шиттер бар, ар кайсы жерден күйгүзүш керек, өчүрүш керек, кандай болушот, ошонун баарын бүгүнкү күндө балдарыбыз толук бойдон үйрөнүп алды. Жарык демекчи ат майдан уникалдуу долбоор болгондуктан ипподромго 6 трансформатор аркылуу электр кубаты берилет. Эгер авариялык өчүрүү боло турган болсо, электр кыймылдаткычтары орнотулду. Мындан тышкары канализация сындуу маселелер дагы дыккат каралган. Таза сууну чыккан жеринен тарта, саркынды сууну иргеп тазалай турган системасына чейин дыккат ойлонуштурулган. Таза суу менен камсыз кыла турган система бул 2 насос менен жердин астынан 100-130 метр тереңдиктен алып чыгат. Суткасына проектный мощносту 63 кубтан. Ошол жактагы суу водозаборный сооружениеда уникалдуу оборудованиялар коюлган. Аякта деген азыркы билесиздер, биздин Кыргызстанда жанагы Орто Азия чөлкөмүндө азыр колдонуп жүрөт. Бул Гурнфос деген фирма бар, Скандинавия өлкөсүнөн келген. Ошонун насостору жана сууну тазалоочу оборудованиялар турат да. Ал жактан чыккан суулар суу түтүкчүлөрү менен ушул ипподромдун өзүнө, андан сырткары ошол ипподромго жакын жайгашкан ден соолукту чыңдоо борборуна берилет. Мылдан чыккан ыплас суу, ипподромдон чыккан ыплас суулар насостун станцияга чогулуп, андан аркылуу насостор менен гасительный колодезге берилип, ал колодезден аркылуу бул Чолпон Ата шаарынын ыплас сууларды чогулткан системасына кошулат да. Көлгө төкпөйт экен да? Жок, көлгө бул жерден эч кандай чыгып аткан ыплас суулар көлгө төгүлбөйт. Анткени бул жагынан бардык санитардык нормага жооп берилген сооружениялар курулган да. Мындан тышкары ат чуркоочу аянтка кам көрүлүүдө. Аянт өзгөчө технология менен жана заманбап жасалгаланды. Ат чуркаган айлампа жол 1800 метр, мунун туурасы 16 метр. Анан бул азыркы убакта биздин ат майдандагы эң бир чоң тармак болуп эсептелет бул айлампа. Анткени муну болсо чет мамлекеттен келген француздук фирмалар курган. Анан бул өзү дүйнөлүк
стандартка ылайыкташтырылып жасалган жана ошого жооп берет. Чейти ушундай корулуш керек бекен, ат чуркаган аянттан? Ушул жери ушундай болуп, бул дүйнөлүк стандартта ушундай болуп чети курулат экен. Мына могу четинде силер көрүп аткан азыркы убактагы четиндеги могу эмеректердин баары бүт Франциядан алынып келинген. А бул сынып кетет деген коркунуч жокпу? Жок, бул өзү деген атайын техникалык коопсуздукка эсептелип жасалган экен. Анткени деген булар эгерде ат кандайдыр бир чуркап келатып буга урунуп кала турган болсо, бул өзү деген ийилет, сынбайт. Анан бул абанын муздагына, суугуна баардыгына чыдамдуу материалдан жасалган. Ачып кирип көрбөйлү кандай дейсиз? Азыр муну ачып мен силерге көрсөтөйүн. Бул жактагы кварц кумуна аралашкан материал Франциядан алынып келинди. Аны караганга атайын техника бөлүнүп, адистер окуудан өттү. Бул жолду биз күнүгө уход кылып турушубуз керек да. Мына могу силер көрүп аткан азыркы кум менен Баса берсе болот? аралашылган, баса берсеңиздер болот, аралашылган. Атайын бул дагы Кум менен эмне аралашылган? виброизол деп кеткен материал. Бул ушул Могу ошондо ак, жумшак, кебес сыяктуу болгонбу? Кебес сыяктуу болуп, аттарын чуркаганына атайын ушу дүйнөлүк стандарт менен бардык ат майдандар дүйнөдө курулган ушундай. Ошондо колдонулат экен да. Анан муну деген күнүгө күн сайын уход кылып ушинтип тырмап, суу чачып турушубуз керек. Антпесе деген эгерде бул кургап кете турган болсо, Могу ошондо кебес сыяктууларбы, жумшак нерселери? Могу кебес сыяктуу нерселерди ушул эметип турушубуз керек да, уход кылып турушубуз керек. А бул кандай кум менен аралашылды? Бул азыркы убакта мындай кварцевый кум деп коет. Ошол кум менен аралашылып жасалган. Булардын калыңдыгы где-то 15 сантиметрликте турат да, ушу кум менен аралашылган нерсе. Андан ары көзсө болсо, атайын бир майдаланган щебень менен ал да где-то 15 сантиметрлик кемеде турат. Ошон үчүн булар багы аттардын чуркаганына жана анын эмесине ушундай жасалган нерселер экен да. Жумшак болот турбайбы атка? Чуркап жана тазагандуу аттардын чуркап эметкендерине атайын ылайыкташтырылып ушу дүйнө жүзүндө жасалган стандарт экен да. Талап боюнча ат чуркоочу аянтта таштанды болбош керек. Ал тургай тамекинин калдыгы да. Булар кумдун сапатын бузуп жиберет. Мына ушундай эл аралык стандарттагы ат чуркоочу аянтка жылкы баккандар атын машыктыра баштады. Албетте бекер эмес. Саатына колдонулат. Ошондо 1000 сомдон төлөп атышат азыр. Бир ай. Ат майданга кириши турбайбы? Бул деле ат майданга киришет. Бир чети бул деген азыркы аткан кетип атат расходдор. Ошолорго кичине бир жапканга да түрткү болот деген. Стандартка ылайык тайгазандардагы көчмө болду. Булар мурдагыдай дөңгөлөк менен топурактан эмес, жумшак материалдан жасалды. Ат оюндары өтө турган аянтта дагы мына ушундай эки чоң тайгазан коюлду. Булар мурдагыдай болуп бир жерде тура бербейт. Тагыраак айтканда бул тайгазандар көчмө болот. Кандайдыр бир ушул аянтта маданий иш-чара болорду, бул тайгазандарды кандайдыр бир техниканын жардамы менен четке алып коюуга мүмкүнчүлүк бар. Ат майдандын ичи тышы мрамор менен сары таш, ал эми сыйлуу меймандарды тозо турган кабат жаңгак жыгачынан жасалган. Мындай көз тайгаланткан кооздукту карай билүү жоопкерчиликтүү милдет. Улуу даражалуу меймандарга арналган сыйлуу коноктордун жайы. Ушул жерден байкасаңыздар абдан жакшы пейзаж, алаканга салып койгондой бүт баары жакшы көрүнөт. Бул жерде даже поле боюнча камералар орнотулган, алыстан көрүнбөй калган аттарды ушул сыналгылар аркылуу ар кайсы ракурстардан аттардын кандай чуркап келатканын көрсөңүздөр болот. Ал эми бул жакта айнектердин сапаты кандай? Анткени айнектен деле колго салынгандай көрүнүп турат да, мүмкүн бул суукка чыдамдуу бекен, ысыкта мындай жарылып кетпейт бекен дегендей. Анткени бул эл аралык талапка деп аткандай айнектеринен бери мааниге ээ болуш керек деп ойлойм. Биздин ушул айнектерибиз дагы эл аралык талаптарга жооп берген айнектер, атайын Германиядан бери алып келишкен. Мындай айнектер башка жерлерде жок болуш керек. Бул ысыкка да, муздакка да чыдамдуу. Бул айнектерибиз эки жакка тең бүктөлүп барып бул жерибиз ачылат. Анан эки жакка баары чогулуп калат. Кааласак кайра жаап койсок болот. Эми мындан дагы көрүктүү болчудай, анткени имараттын ичине көчмөндөр цивилизациясын чагылдыра турган музей уюштурулмай болду. Ошентип Гүл калаасындагы ат майдан улут сыймыгы өлкө жүзү болду.
Гүлнара Қасымбекова, Алмаз Нұрманбетов, Қоғамдық бірінші канал Ысык Көл облысы.